Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Силерге каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү ушул мен сиздерге эң мыкты зод кийим жөнүндө айтып бергим келет. Бүгүнкү күндөрү бул тема абдан актуалдуу болуп атат. Мындан сырткары дагы менин каналыма жазылгандардан бир көрөрман ушул темада маалыматты бергенди суранды эле да. Ошон үчүн ушул теманы изилдеп, аскердик эксперттер менен сүйлөшүп, эл аралык булактардан карап, изилдеп чыктым. Жана ушул маалыматты таптым. Сиздердин назарыңыздарга азыр берем. Кичинекей дисклеймер, мен деген аскердик адис эмесмин, ошондуктан бул маалыматты тактап алайын десеңиздер, атайын ушул профессионалдарды табышыңыздар керек, алар менен тактап алышыңыздар керек. Бирок ошентсе да ачык маалыматтар жарыяланган, дүйнө жүзүндө бар. Анын баарын атайын изилдегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн ачык маалымат булактардан алдым. Анан бул тасманын расмий спонсору менин ушул ишканам. Менин ишканам Шаршеев жана Өнөктөштөр деп аталат. Шаршеев жана Өнөктөштөр деген ишкана Кыргызстанга, Орто Азияга жана ошол дүйнө жүзүнө, башка чет элдерге мындай өзүнүн кызматын кылат, изилдөөлөрдү өткөрөт, бизнес пландарды жазат. Мен ушул ишкананы 2014-жылы баштагам. 2014-жылдан баштап ушул ишкана менен иштеп жатабыз. Көп мындай реклама алган эмеспиз, анткени мындай бизди кардар өзү таап турган да, адистерди издеген кардарлар. Биз ушул изилдөөлөрдү, бизнес пландарды жаздык. Негизи бизнес пландар үчүн, ушул сапатын үчүн мен өзүм жооп берип тургам. Ошон үчүн менин фамилиям менен аталат да, ушул Шаршеев жана Өнөктөштөр деп. Эгерде сиздер инвестиция табам, бизнес план жазам, банктан кредит алам, өнүгүү фонддон акча алам деп мен ниетте болсоңуздар, ишкер болсоңуздар, мага ушул кайрылсаңыздар болот. Контакттык маалыматты видеонун сүрөттөмөсүндө калтырам. Анда эмесе тасмага кеттик. Ушул тасма мен деген баягы башка автордолордой мындай ары же бери оонап, ар кайсы кошумча маалыматтарды көрсөтүп, контент узарсын деп ушундай максатты койгон жокмун. Так эле башынан эле эң мыкты ушул бронежилет, эң мыкты зоот кийим жөнүндө маалымат бермекчимин. Эң мыкты зоот кийим бүгүнкү дүйнөдө ушул текшерилгенден кийин Pew деген Tactical.com деген сайтта ушундай маалымат жарыяланды. Бул деген эмки, бул булактын сүрөттөмөсү, сайттын көрүнүшү, жаңылыктын көрүнүшү. Ушул системаны негизи эң мыкты деп табышты да. Спартан деген системаны. Бул бронежилет деген өзү жалгыз бир көрүнгөнү менен көптөгөн компоненттерден турат. Ошол Спартан системасы негизи колдонгон материалдары бул кевлар жана керамика жана темир. Ушул нерселерди колдонуп абдан көп ошол дүйнөдөгү октордон же жардыруу заттардан бөлүкчөлөр бөлүнүп учканда ошол бөлүкчөлөргө туруштук бере турган бронежилет ушул болду деп эсептелинет. Ошол бронежилет көптөгөн окторду токтотот. Ошол Калашниковдон да М4, М16 окторун да токтотот экен. Көп ушундай Magnum окторун, Америка Кошмо Штаттарында көбүнчө Magnum компаниясы көп октордун түрлөрүн чыгарат. Ушул окторун токтотот экен. Анан негизи ошол бронежилет жасалганда көп учурунда керамика колдонулат экен да. Керамика колдонуп, антпесе ок темирге тийгенде өтүп кете берет, же болбосо катуу сокку кылат да, баллистикалык сокку кылат жана сөөктөрдү сындырат адамдык. Ошон үчүн ок деген тийгенде өзүнүн күчүн жоготуш үчүн ушул керамика колдонулат. Керамика ок тийгенде баягы окту бузат да, сындырат. Энергиясын өзүнө кабыл алып, өзү бычырап, анан октун күчүн таратып коет да. Ошол сайтта, жанакы мен айтып кеткен сайтта, анда сүрөттөмөдө келтирилет ушул сайт.
ошо көптөгөн ар кандай сыноолорду өткөрүп, атып көрүп ушул бронежилетте мындай салгылашта же болбосо тике салгылашта сактап калуучу катары ушул эсептешти. Ошондо негизи ошо плиталардын размерлери ушундай. Ар бир бронежилетте 2 плита салынат, бирөөсү керамикалык, бирөөсү темир. Негизи ушул керамикалык плитасы тигиндей, темир плитасы мындай да. Темир плитасы дагы композиттик материалдан турат. Ал деген темирден сырткары аябай углерод менен камтылган болот плитасы дагы ушул композиттик материалдардын кээ бир ушул түрлөрү менен коштолот. Анын түзүмү ушундай ачык булакта жок. Компаниянын коммерциялык мындай сыры. Бирок жалпысынан ушундай айтып кетет. Ушул бул сүрөттө байкасаңыздар болот, кайсы окторду токтотту. Ошол боюнча маалымат берет да. Эң оор ок бул снайпердин мылтыгынын оку. Бул деген мисалы үчүн биздин жергебизде эң күчтүү, эң көп кездешчү мылтык бул СВД, спецназдын колдонгон ВСС Вал. Ал эми баягы ошол дүйнө жүзү боюнча снайпердик винтовкалардын көбү алар биздеги колдонулган винтовкалардан да күчтүү. Албетте бул бронежилет 50 калибрден сактабайт. Эгерде чоң ушундай пулемет менен атса же ушундай Barrett 82, М82 менен атса, бул бронежилет сактабайт. Анткени ошолордун огу эле өзү адамды чачыратып салат да. Бирок андан кичи калибрдеги октордон сактайт экен. Мына сыноолорду өткөргөндөн кийин ушинтип көрүнүп калат плитасы. Негизи ушул бронежилеттин эң начар жагы ок тийгенде ушул плита сынбаса дагы, ок аны тешпесе дагы баллистикалык сокку ошол ключицаны сындырат. Бул сөктү. Анан ушул негизи кабыргаларды чачыратып салышы мүмкүн да. Кабырганы чачыратканда кабырганын сыныктары жүрөккө, өпкөгө кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ушул бронежилеттин көп каптуу жана композиттүү кылуу абдан зарыл. Негизи баллистикалык сокку болгондо дагы бир начар нерсе, ушул бронежилетке энергия урганда бронежилет аябай жакшы сапатта болсо дагы баары бир адамда шок болот да. Ал шок адамды силкитип ийет. Силкигенде ушул ички органдар кысылып кетет да. Кысылып кеткенде адам өзүрөт. Эгерде ок бир эмес, бир нече ок уруп ийсе ушундай бронежилетке, бир 10дон ашык ок киргенде ушул спартан деле тешилет да, чынын айтса. Бирок эгерде 1-2 ок кирсе, адам спартан сактайт адамды, бирок адам өзү өзүрүп, кээ бир учурда 10-15 мүнөт, кээ бир учурда 2 минутта, кээ бир учурда 1 саатка чейин эсине келиши керек болот да. Негизи ушул өзү спартиандын комплексин атасак, ушул AR500 Armor Testуда экинчи мындай тукуму Generation 2 Plate Carrier керек. Ал деген Plate Carrier бул деген плитоноска да. Плитоноска жакшы мындай жакшы тканьдан тигилет. Ал ткандын кээ бир жерлерине ошол кевлар материалы кошулат. Spartan Armor Systems Level 3 Elafrost деген ушул өзү плита болот. Бул деген мен айткан темир плита жана атайын композиттик материал менен коштолгон ушундай кап. Кевлар негизи, кевлар деген бир бул бетинин аркы бетинин да коштолот. Жана Safe Life Defense 3-уровень A+ деп айтылат. Safe Life Defense бул деген өзү баягы керамикалык плита жана башка системалар колдонулат да. Өзүнүн баасы ушул Spartan Armor Systems'ин баасы Америка Кошмо Штаттарында $400 $800 чейин турат. Кымбат эмес негизи. Кээ бир ушул жакшы аябай бронежилеттер $1000 ашып кетет мындайынан караса. Жакшы да негизи. Ушундай баа, эгерде чын эле спецназдын жанын сактайбыз десе же Жокердин жанын сактайын десе $400 аябай жакшы баа. Анан мындан укмуштагы бронежилеттер жасалып жатат дүйнөдө, баалар $15-20 миң тегерегинде. Негизи бул углероддук нанотрубкалардан жасалган.
бронежилеттер. Бүгүнкү күнү бул эң күчтүү, эң укмуш, эң жакшы материал деп эсептелинет. Бирок бүгүнкү күндө ушул аны өндүрүш 1 граммынын баасы $75 $300 чейин барып калып атат да. Эгерде ушул углероддук нанотрубкадан жасалган материалдын баасын азайтса, анда ушундан тигилген бронежилет жанакы спартандан да 25-30 эсе бекем болот. Октун көбүн токтотот. Ошондо баягы баллистикалык энергияны эле жоготушка кандайдыр бир чараларды көрүш керек болот. Негизи ушундай нанотрубкадан жасалган бронежилет эң мыкты дүйнөдө болуп калат. Бирок баасын карасак аябай эле кымбат бүгүнкү күнү. Ушундай баа жогору, абдан жогору. Ошон үчүн азырынча көп кездешпей жатат бул нерсе. Бул келечектин иши болсо керек. Ошол дагы бир жолу кайталап кетейин. Ошол менин чыгарылыштын спонсору ошол менин ишканам, Шаршеев жана өнөктөштөр деген ишканам. Бизнес план керек болсо, кандайдыр бир базардык сереп керек болсо, кайрылгыла, сүйлөшөбүз. Контакттар ушул видеонун сүрөттөмөсүндө. Анда эмесе, эмки видеодон көрүшкөнгө чейин.